Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарындагы панораманы баарыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Мамлекеттик байрак иленген жер. Мына ушунун түбүнөн село Орто Сайдан ушул таунхаустун экинчиси сатууга коюлду туугандар. Көрүп турганыңыздардай өтө сонун салынган, шарты мыкты, 150 метр квадрат, баасы 160 миң доллар. Срочно дейт ээси, плюс торг. Кыскасы баасын жакшы түшүрүп берем деп айтты. Мен силерге дарегин түшүндүрүп коеюн. Бул Иманалиев көчөсү. Муну менен түп түшсөңүздөр Куттубаева магистраль көчөсүнө түшөсүздөр. Ал жерде Барашак кафеси, Турпан Тауэр, кыскасы микрорайондун ортосунан чыгасыздар Асанбайда. Бул жагынан чыксаңыздар, түп-түз бара берсеңиздер магистраль Иманалиева резиденция тарапка чыгып кетесиздер. Эгер могу менен чыксаңыздар, анда сиздер түз Алматинка тарапка аралап чыгып кетсеңиздер болот. Кыскасы Бишкек шаарынын локациясы топ жерден, бүт мондай VIP городок жерден ушул таунхаус сатылат. Участогу 2 сотка экен, бүт документтери бар. Отопление, утепление, кыскасы баары болгон. Мен азыр эми кирип сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Иманалиева 34Б деп 2 гиз картасынан көрүп келсеңиздер болот. Туугандар, дарбазанын сыртына деле 2 унаа токтотсо, мына жолго мешайт этпейт, көрүп турасыздар. Буну менен дагы сиздер магистраль тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Кыскасы 4 тараптан шаарга чыксаңыздар болот. Эң жакшы жери туугандар, тоонун асты, аба ырайы өтө таза. Анан бул жер уже премиум класстагы өтө сонун жер болуп бааланат. Эгерде таунхаус издеп жүргөндөр болсо, мына ушул үйдү көрүңүздөр. Бул жерден дарбазадан киргениңиздерде 2 унаага парковкасы, көрүп турасыздар, мына заманбап стилде, бүт кошуналардагы огороддор бүт ачык эле. Мына ушул көчө тараптан кире бериш жери туугандар. Мына ушул эшиктен киресиздер. Сыртынан кире бериш вход 2 экен. Бул жерден негизги биринчи этажга кирип кетсеңиздер болот. Астынан болсо цоколь кабатына подвалга түшүп кетсеңиздер болот. Мен сиздерге кирип бир сыйра обзор кылып көрсөтөйүн. Сиздер андан көрө видеону толук көрүп, өткөрбөй, түрдүрбөй көрсөңүздөр, буюрса сиздерге баарын түшүндүрүп, көрсөтүп чыгабыз. Так, киргениңиздерде бул жер мындай прихожка экен. Бул жакта эле сразу санузел, биринчи этаждагы дааратканасы. Бул жерде туалет и раковина коюлган. Негизи үйдө 3 санузел бар экен, общий. Бул жака киргениңиздерде тушунда бул жерде сүрмө шкаф турат, бул жагында терезеси. Күнчыгыш тарабы бул жак, күнчыгыштан дагы үйгө күн тиет, и күн батыш тараптан дагы тиет. Киргениңиздерде бул жерде кухонный зона, мынакей тамак даярдоочу жери. Стройный мебелдер калат дейт, кээ бирки мебелдери кетет экен. Бытовой техника баарын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Жалпы 300 метр квадрат. Биринчи этажда болсо мына ушул кухня менен, бул жагында зал. Экинчи этажында 2 санузел, 2 спальни. Подвалда болсо дагы 2 комнатасы бар экен. Так, анда эмесе көрсөтүп чыга берейин. Бул жакта бүт керектүү оокаттардын баары калат, бүт даяр. Жашаганга даяр туугандар. Бул жерде киргениңиздерде чоң зал, Г-образный бул жерде диван турат экен. Бул жерде стол, стул, балким өзүңүздөр бөлөкчөрөөк кылып бул жерде жасап алатырсыздар. Бирок ремонт мындай сонун болуп, классический ремонт болгон. Так, мындан караңыздар туугандар. Караңыздарчы, абыраны өтө сонун да. Таптаза жер, тынч, сонун городоктордун бири. Так, жүрө бериңиздер, эми подвалды көрсөтөлү, анан кийин экинчи этажда чыгып көрсөтүп чыгабыз. Так, подвалда да лестницаны сиздерге айтып коеюн. Ширина бир 1,20 тегереги 1,20-1,30 чыгып калат. Аябай кенен, бүт ремонттор жаңы жасалган. Үй өзү 2022 курулуптур. Бирок 2023дөн баштап жашап башташты. Туура 2 жыл болду дейт. Ремонттору жапжаңы, бул жерден баягы жаш бала жоктугуна байланыштуу ремонттору жаңы жасалган бойдон эле экен. 2 жылдан бери жашайбыз дейт, аябай сонун. Кышкысын почти подвалдагы отопленияны деле колдонбойбуз дейт. Теплый пол только кухня менен прихожкада бар экен, калган жерлер бүт паровой отопление. Подвалда кышкысын аябай жылуу экен туугандар. Бул киргениңиздерде подвалдагы бул жерде өзүнчө эшиги, бул жактан да сиздер кааласаңыздар сыртка чыгып кетсеңиздер болот. Бул жерден кааласаңыздар үстүнөн деле түшсөңүздөр болот экен. Бул жер эми холл, детский комната катарында колдонушат экен подвалды. Бул жакта болсо мына гардеробный, электрическое отопление, бирок газ дагы уже тартылып атыптыр. Кийинирээк балким газ отопление кылсаңыздар болот. Электрический дагы өтө көп чыкпайт дейт, бирок аябай удобный экен. Бул жагында болсо мынакей детский комнатасы, шкафтар коюлган. Бул жакта отопление бүт регулируемый. Бул жагында болсо мына жаш балдарга мындай сонун офис бар экен, мындай сабак жаза турган, сабак кыла турган офис же болбосо кабинет катарында колдонушат. Так, бүт кирпичный, монолит, полный, как положено салынган, өтө сонун, мыкты деңгээлде салынган экен. Акча өтө зарыл дейт. 160 миң баасын койдук. Түшүрүп беребиз дейт, жакшы түшүрүп беребиз.
ошондо квадраты почти $1000 бир аз ашат экен. Сурап атыптыр да. Эми элитка алсаңыздар деле бул бага мындай квадрат ала албайсыздар да туугандар. Аябай сонун. Так, эми жүрүңүздөр. Экинчи этаж көрсөтөйүн. Биринчи этажындай байкасаңыздар, лишний мындай керексиз квадрат жок. Бүт квадраттар пайдалана турган. Аябай сонун. Ремонттор дагы мондай минимализм ремонт болгон, бирок билесиздер, азыр бүт эле хай-тек минимализм, ушундай бир классический ремонттор аябай мода. Так, экинчи этажга чыкканыңыздарда маңдайда бул жерде санузел бар экен. Мында көрсөтүп коеюн. Бул жакта санузел, раковинасы, бул жагында душевой. Бул экинчи этаждагы общий деп койсо болот. Сол жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, булардын өзүнүн санузелу бар экен. Мында көрсөтүп коеюн. Мынакей. Булардын өзүнүн душу, туалет, раковинасы. Бул жакта мынакей диван, шкаф, кондиционер, бүт. Бул жакта мына москитный сеткалар койгон, шамал сонун болуп кирип турат экен. Эми туугандар, аябай сонун жер. Баягындай жыш дом эмес. Тоонун асты, могул. Караңыздарчы туугандар. Насип кылсынчы ар бириңиздерге ушундай үйчү. Өтө сонун салынган үй экен. Так, мындан туш өтө турган болсок, бул жакта детский комната же болбосо жаштардын комнатасы деп койсо болот. Мынакей. Эми эки семья балдарыңыз менен, келин балжакаңыз менен жашасаңыздар болот. Сонун. Так, бул комнатада лоджия дагы бар экен, балкон. Мынакей, балконго чыгып таза аба жутса болот. Аябай сонун. Эң сонун жери туугандар. Мына караңыздар. Эл баякы армандаган панорама түбүңүздөрдө экен да. Аябай сонун. Бул жерде эми көрүп турганыңыздарда көп кабаттуу үйлөр жок, көп кабаттуу үйлөр ылдыйга түшкөн. Бул жер атайын ушундай коттеджный городок деп койсо болот да. Аябай сонун жер. Бул жагында болсо гардероб, атайын ушул комнатадагыларга гардеробный бар экен. Мынакей. Эми ким кааласа балким санузел кылып деле өзгөртүп алса болот эгерде керек десе. Бирок экинчи этажда эки санузел бар экен. Туугандар, баасы $150,000. Сиздер азыр бүт көрдүңүздөр. Подвалда 2 комната, биринчи этажында 2 комната, экинчи этажында 2 комната экен. Жалпы 3 санузел, баасы $160,000. Квадратурасы болсо 150 квадрат. Кызыккандар телефон номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Аябай сонун. Эмесинен проектсынан аябай жакшы салынган экен. Мынакей көрүп турганыңыздардай. Сонун, чыкканыңыздарда көлөкө, бурчаткалар басылган. Бул жерге өзүңүздөр каалаган гүлдү отургузуп кетесиздер. Болду, жашай бересиздер. Санузел бүт, центральный коммуникация. Телефон номерлерге чалып көрүңүздөр.